Бишкек шаарындагы номер 1 мектеп-интернатынын окуучулары жана мугалимдери митингге чыгышты. Нааразычылык акциясынын видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Мугалимдердин айтымында билим берүү мекемесинин мугалимдер жамаатына жаңы келген директор тарабынан кысым болууда. Мектептин директорун милициялар сүйрөп алып чыгышкан. Буга ата-энелер менен окуучулар нааразы. Ош шаарында дагы 3 окуучу кыз атырга ууланды. Окуучулардын бири жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, экөө медициналык жардам алган соң үйүнө жиберилген. Ош шаарында номер 8 мектеп гимназиясынын 3 окуучусу кызы атырга ууланган, ооруканага түшкөн. Маалыматта аталган гимназиянын директору Зульфия Кадырова Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине тастыктады. Анын айтымында 14 апрель күнү 6 класстын окуучулары өздөрү менен кошо ала келген атырды себинишкен. 38 окуучунун ичинен 3 окуучу кыздын абалы начарлап, тез жардам кызматын чакырышкан. Өспүрүмдөр Ош облустук балдар ооруканасына жеткирилген. Окуучулардын бири жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, экөө медициналык жардам алган соң үйүнө жиберилген. Учурда үчөөнүн тең абалы жакшы. Эске салсак, 29 мартта Кара Суу районуна караштуу Таштак айылындагы мектепте 6 класстын окуучусу атыр чачып ойноп, кесепетинен 43 бала ууланган. Алардын 18 ооруканага жаткырылган. Жандандыруу бөлүмүнө түшүп, калгандары да болгон.